балакта жолу реконструкциясы ошо 0-70 чакырымга чейин бөлүп айтабыз. Мына бул болсо бул балыкчыдан баштап Аксайдын башталышына чейин келет, аяктанчы. Анан буну болсо экиге бөлгөнбүз да, ошо 0-25ге чейин. Мына бул биринчи бөлүк. Анан экинчиси болсо ошо 25ден 71 чакырымга чейин. Бул 1А бөлүгү да. Биякта болсо азыр 18 км төшөлдү. Биякта болсо ошо жолдун болсо техникалык параметрлери болсо ошо экинчи категориялык жол. Ошо жолдун тилкеси болсо 4 немеден турат, 3,5 метрден ар бирөөнү турат, ошо 7-14 метр да биякта. Ошондой эле тиги каржылоо булак болсо республикалык бюджеттен каржыланат. Биздин болсо ошо заказчиги болсо ошо Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигинин ошо жол чапаа департаменти. Курулуш убактысы ошо 36 айга чейин деп. Курулуш иш башталганы август айында 2027-жылдан башталган. Ошо немеси биринчи бөлүгү болсо 0-25 немеси декабрдын 23-жылына чейин деп пландап жатабыз. Биз ушуга чейин бүтүрөбүз. Биринчи А бөлүгү болсо декабрь 2024-жө. Жана жоопкерчилик мөөнөтү 36 ай. 71 чакырым. Экинчи бөлүгү болсо бул Арекстрой компаниясы. Балыкчы Баканбаев карап балакта жол реконструкциясы экинчи бөлүгү Аксай Барышкон ошо 71 чакырымдан 141 чакырымга чейин. Мына башталганы болсо Аксай айылынан башталып туруп ошо Барышконго чейин бияктан. Бияк болсо ошондой эле тиги параметрлери болсо экинчи категорияда жолдун ошо тилкелери 4 бөлүктөн турат. Жол тилкелери болсо 3,5 метрден бияктан. Ошондой эле баардык бул жердин немеси обуунун осевой нагрузкасы 11,5ден салмагына каралганбыз да. Бунуку деле ошол 21-жылы декабрь айында башталды. Аякта мөөнөтү болсо 2024-жылы декабрында. Ошондой эле жоопкерчилик мөөнөтү 36 ай. Сен чыгасыңбы 24 аягына? Бүтүрөбүз, аракет кылабыз. Бакыт прием беребиз, 24 аракет кылабыз. Жетиштүүбү баары эле? Алган акчаларды жолго салып атасыңарбы, башка жака жумшабай дейбиз. Алган акчаларды ошо жолго жумшап атабыз. Баары. Жанагы 3,9 миллион сом бактын беребиз. Акат калган формасы ушу жолго. Металл 40 сом эле. Металлды да 95 сомго чейин алган учурлар болду. Азыр 66 сомдон болду азыр. Металлчы. Битум да кымбаттап кетти. Основной баягы жолго битум кетет да. Битум да 2 эсеге чейин кымбаттап. Процентный соотношение менен алганда 35%дан 180%га чейин кымбаттады. Качан алып атасыңар битумду азыр тоннасы? Битумдар азыр ушул күндө заводдогу баасы $400 керек болду. Без эмдебиз. Капайтпа. Жок, 209. Жок, 209 менен мына алып келип атпайбы? А сен сразу эле айтып атасың 2 эсе кымбат. Кандай кылып ата? Чө? Ортодо ал сен баягы мурдакы коррупционный метод менен алып аткан бааны айтып атпайсың. Шакы эле 200ду кошуп туруп. Былтыр 209дан алып атабызбы заводдон прямой? Туурабы? Ошондо заводдун өз баасы 209. Анан луговой балыкчы. Эми 400 деп сразу эле. 280ге чейин барат да. Бул просто сен былтыр былтыр мындай болгон да. Былтыркысында биз баа берип атканда 27 сом болчу баа, а былтыр 55 сомго чейин чыгып кеткен. Былтыркы баа. Быйыл болсо азыр заготовка кылабыздын возможность бар. 280ден ашпайт. Келгени жана НДС, жолу, ЖД бияк луговойдон бери тартып келгени максимум ошо. Ал баягы ширинасы чоңоюп кеткен боюнча карагыла анда. Хорошо. Эсептеп чыгып мага алып келесиң.